Буга чейин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду аккан оорусу менен ооруп, кайрымдуу элдин жардамына муктаж Канымай Najimидин кызынын кайрылуусун чыгарган. Көп өтпөй эле кайрымдуу элдин жардамы менен $15.000 чогулду. Азыр Индияга кетүү алдында турат. Жакындары кол сунган мекендештерге рахматын айтууда. Канымайга деп чогулган $15.000 операцияга жетпейт. Кайрымдуу бир мекендеш көрүп, өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан калган чыгымды көтөрүп берүүсүн чечкен. Мекендештин мындай кадамы албетте жүрөк жылытат. Оба бул кыйынчылыкта турган мекендешке жардам көрсөткөн жалгыз инсан эмес. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун тарыхында бир мекендеш башка мекендештин муктаждуулугун чечип берген учурлар көп. Айрымдары дээрлик ак өргөлүү да кылгандары бар. Мындай элибиздин кадамы кылынбой келе жатат жана албетте сыймыктандырат. Ал эми Канымайга болсо ушуну менен каражат чогултуу токтоду. Андыктан башка жерден көрүп жардам берем деп шылуундарга алданып калбаңыздар. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу калайык калк кыргыз элим, берешен элим, Аллахым сиздерге биз бүгүн ушу терең ыраазычылыгыбызды айтайлы деп топтолуп турабыз. Буюрса бир жума мурда ушундай элге кайрылуу жасадык. Бир жумада буюрса ошол өзүбүздүн керектүү каражатты Аллахым ошол кадыр зат экен, бизди көпкө узатпастан Аллахым бизди муктаждыгыбызды толуктап берди. Ушу эл журтка ыраазыбыз. Колу коңушу, эли журт, тууган урук баары көптөп бизди колдоп буттап жардам беришип, өздөрүнүн аттарын атабай кеткен дагы өзүбүздүн чыгаан инсандарыбыз бар экен. Кудайга шүгүр, кыргыз элимдин барыга шүгүр. Ушу дагы да болсо биз сиздердин азыр дуаңыздарга муктажбыз. Буюрса каражатыбыз толукталды. Буюрса эми мына Канымайды Индияга буюрса узатабыз. Ошол жактан жакшы ийгиликтүү операциясыны жасап келишине дагы деле сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Буюрса Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Кайрымдуу бол фондунун ушу жамааты Азамат Байматовго биз аябай ыраазычылык билдиребиз. Ушул фонд аркылуу биз элге үнүбүз жетти. Биздин үнүбүз 3 айдын ичи ушу онкологияда жүрүп, ойлонуп, ушул Азамат Байматовду угуп барып, кайрылганыбыздан эле бир жумадан кийин ушул үнүбүздү элге жеткирип бергени үчүн ошо Азамат Байматовдун жамаатына, Азамат Байматовго Аллах Таала ыраазы болсун, жасаган иштерине ийгилик берсин. Кудайым дагы буга окшогон көптөгөн элдерге, муктаж адамдарды элге үнүнү жеткирип, ушул Аллахтын ыраазычылыгында ушул жакшы көптөгөн иштерди жасап, Аллах мен силерден ыраазымын деген үммөттөрүдөн болсун, иншалла. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин кызым Канымай ошол аты жаман ооруга чалдыккандан бери санабыз эме болуп, ошол Кайрымдуу бол фондуна кайрылып, биз Азамат Байматов менен сүйлөшүп, ушул бизди чыгарып, Азамат анан ошо элге үнүбүз жетип, Кудайга шүгүр, ошо керектелген каражатыбыз чогулуп, кыргыз элим, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун сиздерден. Ошондой эле ушул каражатты дагы бир чыгаан жигитибиз берип, толуктап жаап беришти. Рахмат баардыгына, баардык кыргыз элим баардыгына Алла ыраазы болсун, рахмат сиздерге. Ошону менен эми кызым Индияга барып, ошол операциясынын ийгиликтүү өтүп келишине дуа кылып туралы кыргыз элим. Ошону менен дагы Азамат Байматов анын жамаатына терең ыраазычылык билдиремин. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Урматтуу кыргыз элим, журтум, сиздерге салам жолдойм. Эң алгач ушул сөзүмдүн башында биздин жаратуучубуз болгон Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Эмнеге дегенде бизди жоктон бар кылып жараткан Аллахка биз чексиз мактоолорду айтсак да аздык кылат. Анткени бизге ушул турган турпатыбызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө шүгүр кылайлы.
жана ошондой эле биздин сүйүктүү элчибиз болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Эмне үчүн салаваттар болсун, достор? Анткени ынтымактын башын баштап, элге жаман жакшыны, арам адалды көрсөтүп, акыретибизге азык топтоштун жолун көрсөткөн, бейишке карай жетелеген ушундай сүйүктүү пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Эми ушундай 14 кылымдан бери жашап келаткан мындай адамзат ичиндеги ынтымак, биримдик, адамгерчилик мына ушул мындай уучугур эмес уланып келет. Мына бүгүнкү күндө биз дагы кайрымдуу бол, коомдук фонд деп чакырык кылып, кел мекендеш, мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деген чакырыгыбызга кайдыгер карабаган инсандарга ыраазычылык, рахмат айтам. Мына ушул жерде турган бир эмес, мына канча энелер отурат. Ушул жарык дүйнөгө алып келген эне отурса көз жаш төгүп, анын мына эненин кызын келин кылып алган экинчи апасы отурат. Эки эненин көзүнөн жаш тамып турган мезгилде биз кайрылуу жасадык, мына ушул жерде туруп. Бирок кайрылууга кайдыгер карабай, бир эле кыргыздын мекендеш чыгып, ошол 20 000 доллар каражатын бөлүп берип, өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан эле мен атымды билдирбей эле койгула, айтпай эле койгула деп. Бирок буну биз атын атабай эле айтып койгум келип турат. Анткени бул биринчи жолу эмес бизде. Бул биздин мындай жасап жүргөн ишибизде бир эле кыргыз мекендеш чыгып туруп, бир үй алып берип койгон, бир кыргыз үй алып берип коюп жатат бүгүн. Бир кыргыз жарыгын чачып жатат. Анан бул деген сөз садакатул жария дейт. Купуя садакасы бар, жария садакасы бар. Буну биз жария садака катары камтып, ушундай берешен кыргыздын айкөл уулдары катарыбызда дагы да көп болсо экен, ошондой адамдар үлгү болсо экен деп жатабыз. Ошон үчүн кол сунган мекендеш, сизден Аллах эки дүйнө ыраазы болсун. Сиздин үй бүлөңүзгө дарт эмне экенин сездиртпесин, билгиспесин. Кудай сизден ыраазы болсун. Бул үй бүлө бардыгы тууган уругу менен сизден ыраазы. Сизден Кудай ыраазы болсун. Биз да ыраазыбыз. Анан Кудай буйруса мынакей эми Кудай насип кылса мына саналуу күндөрдөн кийин Кудай буйруса мына ушул карындашыбыз ошол жетейин деген ошол Индияга жетип, аман эсен ийгиликтүү операциядан өтүп чыгып келүүгө чейин сиздерге болгон муктаждык бул жөн гана сиздердин дуаңыздарга. Батаңыздар, дуаңыздар кылып туруңуздар. Анан баса белгилеп айта турган нерсе мындай ушул карындашыбыздын да атын жамынып алып, эртеңки күнү дагы видеолорду чыгарып, кайсыл бир тармактарда чыгып жүргөн болсо, такыр ишенбеңиздер. Анткени бул жерде ушундай оор абалда жаткан адамдардын да акыбалынан пайдаланып, ушул өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан адамдардын да алдында турган ашын тартып жейин деген акмактар бүгүн болуп жатат. Мындай адам болуп жаралып, айбанча жашаган мындай акмактардын мындай зээнге иткен кадамдары жүрөгү оорутат. Ошон үчүн мен ушул жерден баса белгилеп айткым келет. Кудай буйруса сиздер көп дуа кылып туруңуздар. Биз болсо маалыматты берип турабыз. Мынакей Кудай буйруса өмүрлүк жолдошу Арген менен биргеликте так маалыматты берип турабыз. Анан кийин кайсыл бир жерлерде видео чыкса, сразу сиздер дагы сөзүңүздөр менен тыйып, биз менен бирге болуп берип коюңуздар. Анткени мусулмандын негизги ушул сапаттары, эгер туура эмес ишти кимдир бирөө көрүп жаткан болсо, аны силер колуңар менен өзгөрткүлө деген. Бул пайгамбар алейхиссалам хадисинде, эгер колуңар менен өзгөртө албасаңар, тилиңер менен өзгөрткүлө, тилиңер менен өзгөртө албасаңар, жүрөктөн жаман көргүлө деген. Жүрөктөн жаман көрүү жөн эле туура эмес кылып деп жүрөктөн ойлоп, ой менен ойлоп коюу бул бир мусулмандын алсыздыгы. Анан таптакыр алдыга чыгып кете албасак да, бирок ортосунда болуп тилибиз менен ал андай эмес, мындай деп тургандыкты баарыбызга насип кылсын. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Анан Кудай буйруса, энеке, Кудай буйруса, мына минтип сиздердин жаныңыздарда тургандай болуп, мен бир канча эненин алдында туруп, батасын алып, атанын алдында туруп, батасын алып келебиз. Анан ушу кубаныч менен, сүйүнүч менен жыйынталып, анан ошондой тууган урукту чогултуп, бир жакшы күндө алакан жайып, кубанып бир дуа кылган күнгө жеткизсин жараткан Аллах Таала. Жүрөгүңүздөргө тынчтык берген болсун. Алла Таала баарыбызды пенде кылып жаратты, өмүр бекер өтпөсүн. Бири-бирибизди көргөндө ыкыба кыйбы жаман жактарыбызды аңтарыштын ордуга тилибизди, дилибизди өзүгө берип, бири-бирибиздин акыбызга дуа кыла турганды насип кылган болсун. Алла Таала дайыма тууру жолду баштапсыңар алтыным. Дайыма Алла Таала силерди колдоп, дайыма барган жериңерде өзүңөрдү сактап, дайыма силердин ниетиңерди, силердин оюңарды, максатыңарды дайыма колдоп, дайыма үй бүлөңөрдү, дайыма силер менен жандаш жүргөн адамдарыңарды колдоп, дайыма Алла Таалам жакшы иштеген иштерди баштаганыңар үчүн Алла Таалам
дайыма ушундай бейбечарага жардам бергениңер үчүн өмүрүңөрдү узун кылган болсун. Башыңарга бакыт консун. Пенделердин эң улуусу ушулар экен деп периштелер ашык болсун. Алла Таалам көңүлүңөр дайыма ачык болсун. Шундай иштерди баштап аягыга чейин чыгарып, аягыга чейин дайыма колдоп жүргөнүңөр үчүн Алла Таала силердин өзөң суусу барынан, пайгамбардын жанынан, бейишинин багынан деп маңдайыңарга ар дайым жазып койсун. Жакындарыңарга, жакшы көргөн адамдарыңарга, ушу тегеректеги силер менен бирге жүргөн ишенген адамдардын баарына ошондой жакшылыктарды каалагыбыз келет. Дайыма ушундай бейбечараларды колдоп жүргөнүңөрдү каалагыбыз келет. Алла Таала дайыма силерге өзүнүн жакшылыктарын аябасын алтыным. Өзүнүн рахматын аябасын. Берген рахматынын, берген жакшылыктарынын берекесini берсин. Берген жакшылыктарынын, берген рахматтарынын азайып кеткенинен өзү сактаган болсун. Барган жерден шифа таап, барган жерден дайыма ушундай кусуксуздан келгениңерди Алла Таала колдогон болсун. Дайыма бактылуу болуп жашаганды баарыбызга Алла Таала насип кылган болсун. Я архамар рахимин, Аллаху акбар.